Сонун таң эрте айылдын кереметин көргөн, бул да өзүнчө бир убакыт. Кечинде 6 сааттай узак татаал жолду басып, биз Ош облусунун Алайкы өрөөнүндөгү Кызылжар айылынын Кайыңтала айылына келдик. Чындыгында таң эрте ушинтип айылдын кереметин көрө атасыздар, ал жакта элдин баардыгы талааларга малдарын айдап, королорунда иш кылып жүргөн кези. Анан айтайын дегеним, таң эрте эле быйылкы ушул республикабызда деги эле коңшу өлкөлөрдө малдын тоют маселеси, чөп маселеси аябай кымбаттап, кыйынчылык болуп атты. Бирок менин көз карашымда бул айылда катар-катарынан эле бийик чөптөр жыйылып, менимче бул өрөөндө чөп жакшы болгон окшойт. Азыр чогуу бирликте көрөлү. Бул жерде узундугу 15, бийиктиги бир 4 метрдей болжолдуу түрдө 10 машина чөп жыйылган көрүүгө болот. Албетте жашоо шарты татаал, мал чарбачылык, деги эле ушул той чыйноо менен алектенген Алайкы өрөөнүн бүгүнкү жашоо турмуш тиричилигин сиздер менен кенен таанышканга аракет кылабыз. Албетте кызыктын баары алдыда, бизден алыстамай жок. Биз менен бирге болуңуздар. Алайкы жергеси. Алыскы жашоо шарты татаал, белди ооруткан жолдун начардыгы, 6 ай бою кыш жабынган Алайкы жергеси. Ош облусунун Каракылжа районуна караштуу Кайыңтала айылы толуу аймакка кирип, мында 2100-гө жакын калк 400 элдин тегерегинде кожолук жашайт. Айылга киргенде эле түйшүктүү элдин өз турмушуна кам көрүп жатканы, ал эми айрымдары мал жандык менен алек. Алыскы дарыядан эшек үстүндө суу ташып бараткан балдар, жаш карысы дебей күн бою суу ташуу менен бир күндүк турмушун өтүп жатканын байкоого болот. Атың ким? Умар. Умар? Сууну кайдан алып келатасың? Кайыңдыдан. Кайыңды? Өзүң эле алып келесиңби? Ооба. Кыйналбайсыңбы? Ооба. Бул суу канча күнгө жетет? Bir күнгө жетпейт. Bir күнгө жетпейт? Кечке дагы барасыңбы? Сен суу ташыйт экенсиң да үйдө, Азамат. Жашың канчада? 1-ci класс. 1-ci классың, Анда сууң үйүңө алып бара бер анда, айда. Мына ушундай элдин орун колдон жеңилин жерден алып, айылга таза суу түтүктөрү тартылып жатыптыр. Муну көрүп, бир чети ичиң жылый түшөт. Бизде ушул Дүниелик банктын эсебинен ичүүчү таза суу менен камсыз болуп атат, мына Кызылжар айылы толугу менен. Андан кийин эми биздин жанагы араб мамлекетинен келген жанагы спонсорлорубуз мечит салып берди Кызылжар айылына, чоң мечит. Мына Алайкы өрөөнү боюнча эң чоң мечит салып берди. Анын кече жакында ачылышы болуп, аны өзүңүздөр күбө болсоңуздар керек. Андан сырткары дем берүүчү гранттын эсебинен ушул Кызылжар айылына жарыктандыруу, бунун иши Кудай кааласа ол октябрдын башында башталат. Бардык тендер өткөрүлүп, бардыгы бүткөн документтери. Андан сырткары мына бул жерде бизде ошол Алайкы өрөөнү боюнча эң эски мектеп бар. Кебек Мамаев аттуу орто мектеби бар. Ошол орто мектептин документтерин бүтүрүп, Кудай кааласа мына кийинки жылдан баштоо иштери турат да. Жанагындай архитектуралык пландоо шарттары документтери бүтүп, проектлери уже бүтүп калды. Анан ошолор бүтсө, планга кирсе, 2022-жылы башталат деп турабыз. Андан сырткары Алдыга кандай пландар коюлуп атат? Алдыга дагы пландарыбыз көп эми. Бала бакча салышыбыз керек. Бул айылга бала бакчасы дагы эскираак. Көчөлөргө шагыл төшөшүбүз керек. Азыр бизде тол аймак болгон үчүн жамгыр жаайт, ылай болот дегендей. Ар бир көчөнүн жанагы бардыгын жарыктандырып чыгышыбыз керек. Мындайча айтканда айылдын жашоо шартын жакшыртышыбыз керек да.
Алайкы өрөнү боюнча жалгыз согуш ардагери Самибай Артыков агабызга барып, ал акыбалынан кабар алды. Учурда 101 жашка толуп турса да, жашоодон үмүт кылып жашап келет. Абабыз алгач Алматыда согушка 6 ай даярдыкта болгон. Дене бою сөйлөкөтүү болгондуктан 3 айдан кийин эле пулемотчу отрядтын курамына кирип, 35 килограмм салмактагы пулемотту көтөрүп, ата мекенинин алдыңкы катарында согушуп эрдик көрсөткөн. Алдыңкы катарда снайперчилер, пулемотчулар болгондуктан артка чегүүгө уруксат берилген эмес. 1943 жылы немис аскерлери кол салганда тайманбастан чегинтүүгө кылган аракеттери ийгиликтүү ишке ашкан. Пулемотту аткандан кийин немис аскерлери артка кайтышкан. Көрсөткөн эрдик үчүн Москва шаарында Кызыл Жылдыз орденин алган. Согуш майданында денесинин 5 жеринен жаракат алып, согушту эстегенде эле жашып кетет. Адам өмүрүн алган согуш эч качан болбосун дейт. Биздин жаркын келечекте жашообузга себепчи болгон атабыздын жүрөк элжиреткен көз жашын көрүп чыдай албадым. Ошентсе да айыл кыдырууга туура келди. Албетте, айылга киргенден соң анын тарых таржымалына кызыкпай кое албайсың. Кайыңтала айылын тарыхын кенен билүү үчүн аксакалдарга кезиктим. Биздин ушубузга караганда, где-то Алайкы зонасы көңүттөн бери Алайкы зонасына кирет деп коет, 8 айыл бар. Ушул жака эл отурушкандар 250-300 жыл болду деп болжоп жүрүшөт. Так маалымат жок. 300 жылга, 300 жылга жакындаган маалымат бар. Ал эми Кайыңтала, Кызылжар дегенге бул 50-нчи жылдардан кийин эл ушу көп отурташып калды. Ага чейин мынакта Го деген айыл болгон, аякта көчүп баягы топ-топ болушуп, Караташ деген жерде топ-топ болуп жашап жүрүшкөн. Каерде жашоо ыңгайлуу болсо ошол жака көчүп жүрүшкөн да боз үй менен. Анан кийин 50-нчи жылдардан кийин отурташуу башталганда, анан ушул жер түзөң ыңгайлуу деп ушул жерге Кызылжар деген аталышты ушул жер. Анан тиги Кайыңтала деп атап коет, ошол жака элди жайгаштыра башташкан. Тияктан бияктан көчүрүп келип. 50-нчи жылга чейин Аркулотто бирден колхоз болгон да бир. 30 түтүн, 50 түтүн үй болсо, үйдө эле азыраак эле болгон. Контор жогору жакта болгон, колхоздун контору. Анан баягы бирлештирип анан кийин Сагындык колхозу аталып калган. Сагындык колхозунда ошо 4 айыл келген да. 4 айыл, а башта бир 12-14 колхоз болгон. Аркулот сайын эле. Кайыңтала деген себеби илгери эл аз болуп, наркы суу жактарда чытырман токой болгон. Кечээ 65-нчи жылдарга чейин эле. Биздер ошол жактын отун алчубуз, мына биз билебиз. Анан жогору жагы кайың көп болгон экен дейт. Анан кайыңду тала делген үчүн Кайыңтала болуп калган экен. Анан кийин эл көбөйүп, бара-бара мал көбөйүп, отун кылып кыйып, аны көмүр жок чак. Кыйып жагып отуруп 70-нчи жылдардан такыр токой түгөдү да. Болсо мына токойдун аралап чоң суу агат эле, ал суу соолду. Анан жер ушинтип такыр боло баштады. Анан кийин бул да малга ылайыктуу шамал тийбеген күнөс жакшы жер бу жерге. Элдин көбү ушул жерге отурташып, ушу Кайыңтала биз Жор деген уру эл болобуз. Ошо уру элге Жусу Газы деген газы болгон экен. Мына ошо киши башкарып, ошо кишинин астында иштешип, ошо киши турганда, ол кишинин Жусу дегениңиз жанагы биздин Кыргыздын жанагы атактуу жазуучусу, Сооронбай Жусуевдин ошол болгонбу? Сооронбай Жусуев абабыздын атасы Жусу Газы болгон да. Ошо кишинин үйү мына жерде болгон деп айтышат. Анан мына жерге жакында быйыл бир 15 күн болду. Мечит бар болчу, 110 жылдык мечит да. 1911 жылы башталган экен. 2 жылда ошо кишинин кадыры менен ол Кытайдан уйгурларды алып келип 2 жыл салдырып бүткөн экен. Ушул мечит эми баягы Союз убагында динге да көз караш начар болуп турбадыбы? Жаптырып салып, намаз окутпай элди. Анан кийин бул ошол кийин Союз убагында дүкөн болуп турду. Кийин жагында колхоздун, совхоздун кампасы болду, көп шундуктарды көрдү. Ар жагынан калга чыгарышты, ар жагынан тешип айнек чыгарышты. Көп көрдүк көрүп, бул 90-чы жылдарга жакын, 88-чы жылдары эл өзү кайтара динге сал көңүл бурулуп калады. Элге неме баштагында неме күчтүү болбой калды. Кысым жок, Ооба. Анан бул дубалына тийген жок. Дубалы натибе үстүн чүңкөгөн, тыныкелеп
жаап, бастырмасын жаап, тегерегин тосуп эл өзү. Анан кийин ушу намаз окуп атканбыз. 30-40 жылдай намаз окудук ушуда эл чогулуп. Мунун өзү болгону 110 жылдык тарыхы бар да, 110 жылда ошо Жусу Казы абабыз салдырган экен. Эми быйыл жаркыратып Жакшынакай мечит салып коюшуптар да. Эң сонун салынды да. Буга ушу Катар мамлекетинен бир демөөчү чыгып, былтыр ошо заявка берилген экен, ушу мечит керек деп. Ошол акчасын бөлүп берип, ушу 3 айдын ичинде салып бүттү ушу мечитти. Алайкы зонасы боюнча эң чоң, кооз, жакшы сапаттуу бүттү деп отурабыз. Жакшы мечит бүттү. Эми элдин жашоосу Союз убагына караганда бир топ жакшы. Союз убагында деле будан көп мал болгон. Бирок малдын пайдасын эми ким көргөнүн ким билет. Эл арзыбаган айлык берет эле 70-80 сом иштейт эле сезон убагында. Кыштын иш жок эл. Баа устап деп коет эле, бир уй, рондон кой ашык кармабайт эле, карматтырбайт эле. Чөп да жок да чөбөрөйүн десе. Бүт колхозго оруп жыйнап бересиң. Мына эми жер калды. азыр эми кааласаң жаша, кааласаң жат. Жашоонун өзүндө. Жанагы карынын сөзүн капка сал деген учкул сөз бар эмеспи? Ооба. Ошол бүгүнкү күндө ушу карылардан жаштарга акыл насаат айтуу, деги эле айылдагы тарбия ошол бойдон элеби? Бул бара-бара баягы Союз убагында идеологдор болгондо идеология. Давай коммунисттик партия айткан жасайсың, коммунисттик партияга ишен, аны Кудай кылышам жүрбөдү. Кийин Союз убагында тез жоголуп кетти, анын идеясы жоголду. Аны эл өзүнөн өзү ушу мечит кырктай баштады. Жанакы мечиттерди оңдоп, жаш балдардан бери ушу мечиттерге намаз окугандардын саны көбөйүп кетти. Эл динчил болуп өзү эле. Анан, конечно, бул элдин дагы аксакалдардын сөзү бар. Алардын сөзүн угушту. Мындай бол, тигиндей бол, жакшы бол, иште деген сөздөрдү угуп. Мына тоо жеринде, ай жеринде жакшы да. Эл адептүү, балдар бирин-бири угат, аксакалдын сөзүн угат, сыйлайт дегендей. Жакшы буякта тартип. Абдан жакшы алар. Айылда жашоо жакшы экен да, Сонун жерде жайгашкан экен. Маданият менен спорт өлкөнү дүйнөгө таанытат дегендей, айылда кичи футбол аянтчасы курулган. Мында айылдын окуучуларынан тартып чоңдорго чейин курама команда түзүлүп ойноп келишет. Эң кызыгы айылдын эли өз демилгеси менен салып алышкан. Дени сак, улут өнүккөн мамлекет. Мектеп окуучулары менен мен да бир аз топ тепкенге жетиштим. Бул футбол аянтчасы бул элдик демилге менен 2018 жылы şu элдин жалпы эл жапа-тырмак киришип, акча топтоо менен башталып акыры быйыл, июнь айынын ачылышы болду. Быйыл ачылып турду. Быйыл ачылды, быйыл. Биз 2 жыл, 3 жыл ушул элдик демилгени ишке ашырыш үчүн акча мигранттарыбыз да бар, бул жерде өзүбүздүн демөөрчүлөрүбүз бар, айылда жашаган. Ошолорубуз кол сунуп, колунан келген жардамдарын беришип, анан ушундай Жакшынакай газондуу болду эл. Бул жерде кантип ойношот эми? Айылда өзүнчө бир курама команда барбы? Бул жерде как обычно эле оюн болот, Жакшынакай эле. Айылдын курама командасы бар. Чоңдордон. Чоңдордон. Баягы мектепти бүтүп кеткен. Илгери колхозчулар деп койчу эмес белек. Азыр колхозчу дейбиз эми, бекерчилер десек да болбойт. Чоңдор деп коебуз да. Ал азыр бул жерде окуучулардын курама команда 8-класс, 6-7 класстын балдары ойноп атат да. Анан чоң балдардын өзлөрүнчө алар балдарга эме берет, мотивация берет. Республикада ойногон балдарыбыз чыгат деген, республикада эмес, дүйнөгө чыгат деген балдарыбыз үмүт кылып атабыз эми. Şu газондон кичине өнөр алып, үйрөнүп, ден соолугун чыңдаса, Кыргызстандын желегин көтөрөт деген үмүттөбүз, Кудай кааласа. Мынабы кара футболкачан балдар өзүнчө бир курама команда окшойт. Бул 8-класстын курама командасы. 8-класстар булар. Булар жакшы оюнчулар. Бул мектепте эмес, бул айылда да анча-мынча жана чоңдор деп эдикпи? Чоңдор дегендерди кичине тайсалдатат да. Матч реваншка чакырышат. Чоңдордучу, келиңиз байкелер ойнойбуз депчи. Анан мен кичине ошол жерде карап ойнотом буларды. 16:00-га чейин буларга бекер. Мектеп окуучуларыначы.
Анан кийин 16:00дөн кийин эми байкыл бул жаш балдарды кечкурун чыкканга болбойт да. Анан мектептен да уруксат берилген эмес. Саат 10дон кийин, 22:00дөн кийин булар келбейт да бу жерге. А чоңдорго ошо 16:00дөн кийин тиги жерде жазылуу. Иштөө тартиби. Саатына ушул айылдын тургундары өзүлөрү чечип беришкен. Биздин өзүбүздүн тургундарга мына айылда, Кызылжар айылында. Саатына ошо 100 сомдон аласыз депчи. Светине керек, эми анча-мынча моундай краска, ошо оңдоп түзөө иштерине керек болуп калат деп 100 сомдон топ алганы, ошондой майда чүйдө иштерге жарат. 100 сомго чечим болгон. Ооба, саатына 100 сомдон. Эми бул деген сөз бекер эле деген сөз. 100 сомдон дегенчи. Анан бул эл өзү куруп, анан өзү ошондой кылышкан да. Эл өзү ошондой жаштар чечим кабыл алып беришкен. Демек, айылдын жаштарын, айылдын элин спортко жакындатуу, максат. Эң негизгиси ошол. Биринчиси ошол. Спортту өнүктүрүү. Бекерчилик жүргөндөрдү кыскартуу, Бул жерден топту теп, серди чыгарып, анан ошондой балдар тамеки, арак дегендерге жакындабаса керек деп ойлойм. Мисалы мына окуучу балдардан аябай үмүтүм чоң булардан. Бул жана жогоруда айтып кеттим го, Кыргызстандын желегин көтөрө турган балдардан болот деп ишенем да. Көрдүңбү, 8 класстын балдары булар. Аябай жакшы ойношот. Сиз кандай мотивация бересиз ушу балдарга ушул спортту сүйүүсүнө да? Мен айыл жеринде баягы айылда кара жумуш көп эмеспи? Ал менен дагы алек болуш керек дегендей, окуусун да окуш керек, анан спорт деген дагы бар. Анан сөзсүз түрдө мотивация керек го дейм. Ооба, эң сонун сөз. Бул жерденчи мен да бир нерсени айтайын, мен 22 жыл болду. Дене тарбия мугалими болуп иштегениме 22 жылдын жүзү болду да. Мындай карап көрсөм, жакшы спортчулардын баардыгы эле айылдан чыккан. Бул айылдын биринчи айылганда айылдын таза абасы, таза суусу, биринчи байкыл тамак ашы да. Натураль, таза, аннык, таза. Курамында эч бир кошумча химикат жок. Экинчи буларга эмне керек? Буларга жана кызыктыруу керек да, кызыктырышым керек. Мисалга мен буларды мактайм. Силер мына жерде ойносоңор, районго алып барам. Райондон жеңип алсаңар, областты жеңип алсаңар, республикага барабыз. Биз ошондо чемпион болобуз десем, балдар нерсе ойношот да. Мен бул эң элементарный мотивациянын бири ушул да. Давай жеңели. Мына жерден акаларды аябай топту тез жумасына бир 2-3 жолу өткөрөбүз. Анан кийин буларга ден соолугуңар чың болот. Бул башка мотивациялардан жанагы футболисттер бар го, Мирлан Мирзаев. Ошолор өңдө байкелердин көп мындай айтам да. Мектепте кыймыл аракеттерин, анан жанагындай өзүнүн даңазаларын, футбол таласындагы шыктарын, ошолорду үйрөнгүлө, ошондой болгула дейм да. Анан ошолорго кызыгышат. Ошо айрыкча жанагы Кыргызстан Акшумкар командасын аябай эми кылам да буларгачы. Ушуну көргүлө, ушундай болгула. Ойноосу аябай жакшы экен да. Буну өзүңүз үйрөттүңүз да, мына бири-бирин сыйлагандагы, колуна тийип калса, менин колума тийди деп талашуу жок да, мындай карасаңчы. Жок, бул биринчиден бул мен деле үйрөттүм. Бирок өзү оюнчуларга мен айтам да, сен биринчи жеңилгенди билиш керек адам. Күрөштө болобу, футболдо болобу, жеңилгенди билиш керек да. Сен өзүң ката кетирдиңби, токтошкуң керек. Анан байкы кычастыктын кылба дейм да. Кычастык кылба. Азыр мына балдарды көрүп атам, судья жок эле ойноп атат азырчы. Судья жетпей эле ойноп атат. Мына жанагы бири-бирин чалып өрүү же болбосо бут салып өрүү дегендер жок да. Аябай жакшы ойношот экен. Буюрса будан да жакшы ойношуш керек өзү негизичи. Тоолуу айылдарда эң кубанычтуусу тиилгертен бери чоң энелерибиз унутта калтырбай сактап келе жаткан ууз чеберчилиги. Кайыңтала айылын апаларынын колунан жаралган өзгөчө улуттук буюмдарга көз чаптырып, алар боюнча көп маалыматтарды сурадым. Мына ушундай иштер менен алек болгон апаларыбыз ортодо ырдап да коюшат. Шырдакты заказ алабыз кыздардын себине. Эненин эң кыздар үчүн милдети бул эненин шырдагы болуп эсептелет, сепке. Ошон үчүн ар бир эне кыздарына сепке заказ берет. Ошол заказдарды алып, ушуларды жасайбыз. Оштун 3000 жылдыгында Түрксой уюшулган Ошто өттү эле, ошого кол өнөрчүлүк боюнча барганбыз. Андан кийин быйылкы Каракулжада эгемендүүлүктүн 30 жылдыгын белгилегенде
Каракулжада ошол иш аракеттерге бардык, анда 2-орунду алдык. Ошол кол өнөрчүлүк боюнча, шырдак боюнча, чий чурмоо боюнча, жанагы боо согуу боюнча ошондой иш-чара менен алектенип ошолордон 2-орунду алып келдик. Биз 2018-жылы куралганбыз. Кызылжар айыл болгондугу үчүн Кызылжар айымдар тобу болуп уюштурганбыз. Ошодон бери иштеп келатабыз. Эң улуубуз 70 жашка чыгып калды. Эң кичүүбүз 50дөн өтүп калган аялдарбыз. Биз ушу бир эле шырдак менен эле алектенбейбиз. Дагы башка мындай айыл ичинде болгон жанагындай марике, тойлорго барабыз. Биздин айылда кыргыздын улуттук каты салттарын көп эле сактайбыз. Айтып кетсем, кыз узатууну ал 1-орунда койгонбуз да. Баланы 5ке бөлөнү, тушо кесүүнү, келин кыздарды кыз кумай ойнотконду, ушундай көп эле кыргыздын көп эле улуттук каты салттарын көп эле сактайбыз, көп эле кармайбыз деп деле айтсак болот да. Айылыңыздарда жана байбиче көтөрүү деген салт барбы? Башка жактарда байбиче көтөрүү дегенди башкача айтышат экен, а биз жакта байбиче көтөрүү дегенди биз байбичени отургузуп алып, аябай сыйлап, анан онун сандыгын ачып, айылдагы байбичелердин баардыгы чогулуп, ошол байбичени куттуктап, байбиче кайра байбичелерди куттуктап, ошондой мындай бир жакшы салтыбыз бар. Када салтты кармоо менен, тигүүчүлүк менен алектенген менен бирге эле ырдап да койсоңуздар керек, Ырдайбыз, чогулуп отурганда дайым ошондой репетиция жасап, ырдап, өзүбүздүн көңүлүбүздү өзүбүз ачып, өзүбүз эле эмес элдин да көңүлүн ачканга аракет кылабыз. УАЗ. Бул техника тоолуу элдин түйшүгүн бир топ жеңилдетет. Анткени айылга ташып келүүчү тамак аштан тартып, айылдан даярдалган кымыз, курут, майды шаарга жеткирүүчү табылгыс техника. Аты жөнү жок жалгыз май куючу жайдан күйүүчү майларын куюп алып, жашоосун уланта бергенин көрүп, күлкүң келбей койбойт. Ат жабдыктарын жасаган Нурлан агабыз азыр могул жерде турган. Камчылардын бир ушу кимдерге таандык, кимдер көтөрүш керек? Камчыны көргөндө эле ушул кандай кишиге таандык камчы экенин белгилөө деп турат, ошол боюнча айтып берем деп атат. Мына камчыны кимдер көтөрөт? Бул камчыны мына айыл аксакалдары жасына карап улуу кишилер көтөрөт. Жаш курагы канча болуш керек ошондо? Жаш курагы бул 50дөн өткөн кишилер камчылаш керек, аксакал киши деп күтүп ала турганга. Себеби айылдын аксакалы болот, эчишкени болот. Ошолор көтөрөт. Айыл аксакалдын камчысы мына. Бул неден жасалган эми бул?
Бул мынау Мүйізден окшойт менин. текенин мүйүзү. Эми кайы берен экен, илгертен болуп келген кайы берен менен деле баягы болот да. Ошо мүйүз жерде калбасын деп туруп, ошондо урунган буга чейин. Кайы берендин мүйүзүнөн. Кайы берендин мүйүзү. Себеби бул кайы берен деген мал талада таза чөп жейт. Бирөөгө жүк келтирбейт, өзүн өзү багат. Ошонун текесинин мүйүзүн сыйлап келген ата-бабаларыбыз. Ошол мүйүздү мына камчыга кармап жүргөн. Бул ошо ягы. Анан алаканы, өрмөсү ар кандай болот. Суунирге, куда сөөктөргө, тияк-паяктарга ат баштуу кишилерге да болот өзүнчө. Ана катар-катар кетип атат. Мына ошол Бул менче аял кишилерге таандык окшойт. Жок, бул ортолуктагы камчы да. Суунир баягы конок келгенде кооздук үчүн. Белекке бериле турат. Белекке, кайра камчыланса да болот. Себеби муну жасаш керек, өрүш керек, неме кылыш керек, улакка да чапса боло берет. Улактыкы кийинчерээк. Бул баягы конокко барганда, куда сөөккө барганда камчыланат, ошондо камчыланат турган баягы неме. Бул деле кудалар кармай турган камчы да. Мына атты баштуу. Мына аксакалдан кийин мына кудалар кармай турган камчы деп айтылат. Сонун. Бул өзгөчө камчы. Ошол эки ача. Эки ача дейт. Бунун тарыхын сурайлычы? Ушу тарыхка токтолуп кетейин, балдарым. Мунаны токуганда, камчыны үйрөнгөндө кичинекей бала эле мына азыр неберели болдум. Кудайга ашык. Ушундай кезинден көрүп жүрүп чобойдум. Мен таятам колунан чобойгом. Таятам өтө мындай камчыга уста, эгер чапкан уста болгон. Анан улакчы болгон. Анан ошо киши токуп жаш өтүп баратканда мен жаш кезде неме жүрдүм да, жаш өтүп баратканда көз жетпей калганда киши токуша койчу элем, кармашалы коет элем. Анан балам мынаны үйрөнүп калдың деп ошо 76-80 жашка жакындап калган кез болуш керек. Ошондой бир сөзүн укканмын. Балам эми тияк-паяктар болот, кызгындар бар. Сен да кыздуу болдуң. Аял кишиге, кыз балага эки өрмө камчы болот деп бир гана сөзүн укканмын. Анан ушуну иччайт этип өзүм жасап чыктым. Таятам эми карып калды да, көз жетпейт эле. Аягын карадым, буягын үйрөндүм. Тияк-паяктарга бирге чобойдум. Анан ушуну жасасам болгу да. Бул тарыхтан калган турбайбы? Бул атам айтты да. Себеби кыз балдар мына аял кишиге кетет сап. Аял кишинин сабы, мына эркектердин сабы, наркысы палван кудалардыкы ошондой. Анан мына чырак аялдардыкы, кыз балдардыкы. Анан мына турмушка чыга элек кыздарга ушундай эки өрүм деп. Себеби менин балдарым ага небере болгон да. Анан ушундай деген эме калгандан ойлонуп отуруп мунаны чыгардым. Ушу тарыхтан калган, ушу таятам колунан чобойдум, үйрөнгөнүм ушул. Эгер чапчы эле, эгер каптайт, буга чейин жана чөкөн аксакалды сурап атам го, ал киши сал таятамдан кыйла жаш кичирээк болушу да мүмкүн. Анан Көңдүк айылындагы чөкөн аба, ошонун камчысы мен мына өзүнү уштарган жокмун, устаканасын көргөн жокмун. Бирок камчысын көрүп мен сыймыктанам. Алткачы чейин. Абдан жакшы. Себеби баягы балыкчы алыстан тааныйт да, устан алыстан тааныйт да. Демек бул кызыңызга кызыма арнап, кызымдын классташы бар эле, ата досум туулган күнүнө чакырып атат дегенде, балам жөн барбай мынаны эстей жүргүлө. Буну немеге таратышым керек, мыначы жеңишке камчыны. Себеби бул түндүк тарапта камчылар бар, жасагандар бар, күч усталар бар. Көрүп атам, эртеден көрөм, башкадан көрөм, жанагы базарда турат го.
Bırak tarixi nese yok ayırdı. Bayağı aşandap koş. Her kimden ustanın özünün fantaziyası. Turabı arkanda koş. Bırak mınavul tarixten kalgan usul. Men tayattan şu söz ana neveren var oştu. Ağa verdim, geçe kudağıylı oldum, ağa verdim Censki katımından. Tarat otam. Bunu Nurlan ağanın айтышы боюнча демек Censki kamçı dedi. тарыхка басым жасаганда ошо аял кишилерге турмушка Таандык. чыккан кыздарга О. мына ушундай эки өрүмдүү эки баштуу деп кое берсек болот да. Екі өрінді деп koyarsın, екі aça деп koyarsın. Эки ача камчы болуш керек экен. Бул тарыхта ата бабаларыбыздан ооздон оозго калып жасалып келген буюм. Камчы. Мен бұнаға başkasına da kızıkpayım, uşuğunu kişine taşlap keteyim деген oyun var. Абдан жакшы. O elge üretip, Мындан sana toy бияка topur болады. камчы жасаган усталарыбыз ушул аял кишилерге дей турмаса эки өрүм. Ayalga, kız balaga, adan keyin ayaldarga. Абдан жакшы. Jengelerge, ayaldarga. Anan enelerinin de kamçısı болады. Kaldığı başka. Enelerin kamçısı mınaga saptalat. Jaş bulgayğanda. Anan jaş gelince janağı kız kumayga çetko. Oşanda şu menen tuş kerek. Kız turmuşka çygaba, göçüp ketet de. Anan güye ana müy saptı, kapçılar olsa kız ketet. Turmuşka çıkıp atkanda kız. Дагы бул жерде баса белгилеп айтабы. Ошоларды неме коюлат? Тарыхтан калган эле ошо сөз. Кыз кумайда жигиттин артынан кууп барган. Чапсын. Бирөөсү тийбесе, бирөөсү тийип калат я. Ошондо болгондур. Эки камчы менен ургандай болот экен. Ошон үчүн ата бабабыз илгертен аяз заттын көтөрүп жүргөн. Бул жерде дагы ошо аял кишинин урматтап, сыйлап, ошолорго бир кандайдыр бир сый урмат көрсөткөнүн белгисин дагы айта кетишибиз керек. Ушу тарыхта кала турган ушуну уккамын, ушуну жасап жүрөм. Ушуну чыгарганга аракетим бар, балдарым. Түшүндүрөлүк. Анан кийинкиси мына бул табыгы деп коет. Буларды атайын. Бул жок кесип келебиз, Кудайга шүгүр биздин жайлабыбыз жакшы эле. Анан бул табыргы деген мына жыгачтын темир ушу болот. Не жерде алайлыктарда жасайт, Кыргызстанда жасайт, Казакстандан табыргысын көрө элекмин. Мына Казакстандан Россиядан келди шыйрактар. Бизде неме жок мында. Бул Россиядан келди. Анан мына улакчынын камчысы. Буну каптап деген, мунаны кичине каптап койдум, сәл Үчүн бе? Жок, балдар жүмчастан ич керек келип калганы колго токтомдуу болсун депчи. Палбандын колу мынандай шадылы болот. Мунаны кармаганда болбой калат да. Ошол үчүн кичине мынандай неме кылып койдум. Палбан улакчылар бар, бизден деле чыгып атат. Анан ушул мына эми табылгыны өзүм чыгып тандасам болот элеми. Табылгы өсүп атат. Анан балдар жүмчайым алып келет. Кичине неме кылып коем, бирок мына ичи табылга. Берип жүрөм. Бунун өзгөчөлүгү эмнеде эми? Өзгөчөлүгүчү мына табылгы жарылбайт, анан салмактуу. Мынаны кармап кел, дабыл качап кеп көрөйүнчү. Салмак бар. Буну жанагы сууга салса чөгөт дейт, Чөгөт. Алтындай чөгөт. Бул өтө чың жыгач. Мынаны кайындан жасаган. Бул деле чың жыгач, бирок буда неме бар. Мунага жетпейт. Жеңил, Жеңил о. Ана мына сууга салып койсоң, баягы немесин жоготпойт. Бир кургаттыңбы, бул касиетин сактайт. Анан бул мына жыгачтын темири да, катык. Нурлан агабыздын устачылыгына баа бересиң. Кымыз суусундугу даярдалуучу чанач ыштагандан тартып, камчы өрүп, ээр чаап, дегеле жыгач устачылыгынан тартып, дей койчу темир устачылыгындагы катырат. Айыл уюткулуу эл, оор түйшүктө турмуш кечирип, көп бала тарбиялап, жайдын ысык аптабына, кыштын ызгаар сууна тоңудум дебестен жашап келе жаткан баатыр энелерибиз да бар. Бул айылда апалардын деле түйшүгү оор болсо керек. Менен түйшүгү мен мугалим болуп
33 жыл мұғалім болып иштеп пенсиядан шыққанмын. Азыр 30-80. Баатырен экенсиз. Бул жакта дагы сыйлыктарыңыз бар экен, э? Бул датқайым. Бул ошо атам медалын тагып алган, согушка барып келген. Атаңыздыкын таберек кылып төшүңүзгө тагып алыпсыз да. Бул болсо ошо Союз багындагы ордени болчу. 8 баланын энеси деп. Баатырен, э? Анан бул Баатырен кийинки, Кыргызстандыкы. Бул болсо эл сыймыгынын ээси. Айыл өкмөтүнөн сыйлап берди эле. Анан карыганда ушундай медалдар тагын атабыз. Эми Кудайга шүгүр. Эң эле түйшүк сыймык. Бул жерде эмне жумушу эми? Эми биз түйшүк мал багылат жайдын күнү, малга чыгабыз. Жылкы кармап, э? Анан мал кармабасак алай куда, анан кийин аялдар кыймыл тынымсыз иштелет. Ырдаганга аялдар, келиндер ырдай алат. Эми жанагынтип Хайыр апалар деген болуп атпайбы? Эми биздин мына тоо жеринде аларга барып катыша атышпайбы? Болбосо сиздерде деле бар турбайбы анда? Бар, эми бар бизде бар. Сиз дагы ырдап коесузбу? Ырдаса ырдай деле берчү болчумун. Анан эми азыр картайганда жакшы, анан эми айыл деп келип турсаңар, биздин айыл деп көрсөткөнүңөр эң эле сонун. Айыл өссө мамлекет өсөт. Силер сыяктуу балдар келип эли жерди көрөсүңөр, айтасыңар, дейсиңер. Жакшы болот. Ошондуктан эл эми Кудайга шүгүр өзүн багып атат. Анан кыйналыштык деле жок. Азыр жакшы эле болуп калды. Азыр заман жакшы дең, Жакшы эле болуп калды. Жайдын күнү мал чарбачылыгы менен кетишет, кыштын күнү 3 ай бир, 2 ай ичинде эс алышат. Эс алган эми ошо малын багышат. Анан жакшы эми ошо биздин айыл дегенди мен көрүп калам. Телевизордон көрөбүз. Бизге да келбейби деп калам. Аябай алыс жолго келген силерге да рахмат. Чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Рахмат энеке, рахмат. Бар болуңуз. Силерди ишиктеңер жүрө бериңиз. Биздин каалообуз эле ушул, жаштар өскүлө. Азыр картайгандар болду, өзүбүздүн оокатыбызды тиргилебиз. Жаштар өскүлө айнанайындар. Алайку болуп кетсе Москва солкут эт дегендей, бул айылда мына ошондой жашоо, турмуш, тиричилик өз өкүмүн сүрүп жаткан кези алыскы Алайку өрөөнүнүн Кызылжар айыл аймагынын Кайыңтала айылы. Жашоо, турмушу татаал, жолу катаал дегендей. Бүгүн биз ушул айылда сиздер менен биргеликте айылды көрдүк, жашоо тиричилиги менен тааныштык дегендей. Ушул айылга болгон сапарыбыз соңуна чыгып отурат. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман болуңуздар, саламатта калыңыздар. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Ылдыйга жөнөдүңүздөр, Асыр намаздан үйгө кетип атат. Жүрүңүздөр анда чогуу. Айылдын аксакалдары.